Эки шоколад энеси менен кызы. Күнжелес каналы Кара Балта өрөөнүндөгү саякатты улантып жатат. Биз сиздерге бул жактан Кара Балта өрөөнүндөгү Арашан койлорун кармаган агалардын фермаларына барып жатабыз. Чарбаларына. Азыр биз эми Кара Балта шаарынын жанындагы Панфилов районунун Панфилов айылындагы Чекиров Руслан байкебиздин Арашан кой чарбасына келдик. Assalamu алейкум таксырым. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул жака келдик, үйдүн алдынан таныштык. Мен келдим, бирок сиз көп кой кармабайт экенсиз, Ооба. Чакан. Бир 5-6 кочкор, анан 15 баштын төгөрөгүндөгү кой кармайт экен. Азыр 2 кочкор чыгарып койдук. Булар атактуу кочкорлор экен. Анан биз бул жакта койлор турат, сарайы бар. Биз дагы сиздерге эми көрсөтүп беребиз. Руслан байке, айтыңыз эми бул кой менен канча жылдан бери алектенип келесиз? Негизи атабыз бир 2000-жылдары баштаган да. 2000-жылдары баштаган. Койду ошол кезде меринос койлор болчу. Анан меринос койлордон ошо бир сарайга ушундай Арашан койлорго кошуп, анын кочкорунан баягы ортодо мичистер туулган да. Ошодон баштап кызыгып, анан могу Улдый жакта Жоробек деген байкебиз бар. Ошодон атабыз ургачы козуларды алып келген да, 5 баш алган. Анан ошодон баштап жактан алып, Улан деген бар да, почтовыйда. Ошодон алып, дагы бир коллегасы бар эле. Кыскасы ошентип анан уланып кетти да. Сиз негизи мурун эле баштаган экенсиз да? Ооба, атабызды аз деле кой көп. Бирок аныкы чарбалашып кетти да. Анан биз бир аз кичине мындай кан кубалап. Сиз эмне үчүн илгери баштасаңыз дагы аз сандагы койлорду кармап атасыз? Мисалы 15-20 баш дегенде, эми бул сиз үчүн аз эмеспи? Болот. Тоют маселеси бар. Биз өзүбүздө жер жок. Анан сарайга да караш керек, жайытка да караш керек. Ошол жагын карап, анан кийин өтө деле анчалык көптүн барасы да ошончалык көп да. Ал эми бул койлордун артыкчылыгы кандай болуп атат? Эми жөнөкөй кой кармасаңыз 15 баш, анан жөнөкөй Арашан 15 баш кой кармасаңыз, эми жөнөкөй кой кармап калганыңызда ушундай сандагы эмне болмок? Негизи азыркы баа менен тоютка болгон баа менен жем чөптүн баасын көрүп атсыздар, актабайт го. Эгерде чарба малды сатып алып бага турган болсоң, актабайт да. Бул малдарды баксаң ошол эле убакыт кетет, ошол эле жем чөп кетет, бирок актайт да. Коз үстүндө жатсаң эле козулар кымбат. Мындайча айтканда, сатуудан, булардын доходу. Ооба, сатуудан. Козулар кымбат, простой койлорго караганда. Мына ушул 15 баш кой сиздики. Эми бир чыгаралы, чыгарып көрөлү. Эми сиз мындайча айтканда, бизде жер жок дедиңиз, жалаң сатып аласыз да сиз. Ооба. Эми мисалы ушу койго өтөм дегендерге, жери жок адамдарга, чөптү жемди сатып ала турган адамдарга. Секирип жиберди го. Кандай кеңеш айта аласыз ушу койлорду кармаса? Жакшысын багыш керек да. Эгерде жакшысын бага турган болсо актайт. Жакшы койлор болсо, жакшы кочкор, жакшы козулар туулат да ошодон. Ошолор актайт. Эгерде мындай орточолор болсо, чарба малдар болсо, анда акташы кыйын маселе да азыркы тоюттун баасы менен. Сиз мына азыр сиздин кылган жумуш ушул эле да негизи. Койду кармап сатып коюп, чарба менен. Будан тышкары да бир ишибиз бар. Анан негизи ушул койду карайбыз. Кой менен алектенебиз. Мурда ошол. Пайдасы жакшы элеби? Актайбы? Жем чөптү, майда чүйдө тиричиликти дегенде. Жакшы караса актайт. Жакшы караса актайт. Кандуу кармаш керек. Ары качып кетти. Могул жакта сенеп ал экен. Эми бир жылга канча чөп камдайсыз буларга той? Азыр могул жерде болжол менен бир 230 чөп бар. Беде туп бар, ооба. Анан адан тышкары бир 40 саман туп бар. Анан өзүбүздүн корого тигинде жүгөрү эгип коебуз, бир 12 соток жерде жүгөрү, ошол менен. Тегилбе? Ооба, эң башында турган. Аны дробить этип бересизби? Дробить этип, ооба, козуларга. Жемди канча тонна бас камдайсыз эми бир жылга? Бир жылда бир эле камдайсыздар да турабы?
болжол менен бир 3 тоннадай го. 3 тоннадай. Бир жылга ошондо. Ооба, жетет ошо. Аны менен кочкор багас, кой багас, Козуларга берем. козуларга бересиз. Жазында, жайында каякта жүрөт эми булар? Булар быйыл ошол өзүбүздүн эле коллега Улан деген жигит бар, ошо төмөн жакта, Чалавке дегенде. Ошол жакта жүрүштү. Алла разы болсун, ал жигитке ошол жактан ушундай эттенип келишти да. Бизден кетип атканда жазында арык эле булар. Азыр көбү качып келди ошол жактан. Эми жайлоого жибербейсизби? Жайлоого бир 3 эле токту барды. Самырга барышты да, алар деле августтун аягында келип калышты уже. Эми айтыңыз, сизде дээрлик токтулар да көп экен, Токтулар да бар. Быйылкы козулар да ошолор. Мына турган Бери карап, Шарпейдин небереси ушул козулар. Ошол тети төртөө жүргөн Шарпейдин небереси да. Сизде бүт эле көлөмдүү койлор экен, чоң койлор. Ушуларды кармайсыз. Ушулар менен алектенесиз. Азыр 10 баш чоң туар кой дедиңизби? Эми акырын өтөлү. Бул койлор боюнча билип бүттүк, негизи идеал экен. Могу кочкорлор боюнча келели, чоң кочкордон биринчи баштай бериңизчи. Бул кандай кочкоруңуз? 2 тиш кочкор. Бул жана Бабаныч деген Вальсеновкада кочкордун баласы, Валдай деген кочкор ушул. Выставкада катышты. Бою менен 4-нчү болуп калды, 97 см көрсөттү. Призге илинбей калды. Ошондой болду, Ооба. Бирок арык экен азыр, Арыгыраак койду кошуп атам мунучу. Койго. Койго. Светло рыжий экен. Ачык. Кызгымтыл. Бираз адамды азыраак көргөн окшойт, Жапайыраак өзү. Артта кичкентай козучу. Бул болсо Айырбас деген козу, ошо выставканын жеңүүчүсү, баягы Кара Балтада болгон республикалык Арашан презентацияда болгондо ошондо эркек козулар арасында жеңген да ушул козу. Канча козу катышкан өзү? Бир 40ка чама катышты, 38 ушундай козу катышты да, эркек козудан. 40 кочкордун арасында экстерьерди урду ошондо. Экстерьерде козу кочкорлор арасында. Ошондо Айырбас деген. Ошондо бул төрт тарабы төп келишкен деп ушул тандалды да. Ооба, ушуну судьялар 50 балл коюшту ушуга. 5 судья тең 10 баллдан койду. Мунун голос башкача го. Чоң кочкордукундай экен, голос, Канча айлык бул өзү? 27 мартта туулуптур. 27 март. Мунун линиялары кандай эми? Бул ошо Хусейин байкенин чоң кочкору, ошонун небереси болуп калат. Чалдабарда Дядлёха деген орус байкебиз бар. Ошонун кочкорунан энеси болсо Эмир байкенин кою. Ал да Чалдабардан да. Тектүүбү ата энеси? Эметсе видеосун көрсөтөм. Демек сиз муну сатып алган экенсиз да, уруктукка. Өзүңүз кармайсыз. Өзүбүз кармап атабыз. Азыр кошумча кочкорлору бар, кочкорлоруна да кирип көрөбүз. Экран астында номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Тилин тапсаңыздар, балким кочкорлорун сатып калышы мүмкүн. Бул ошондо жаш коз экен да. Бул 2 тиш. Ооба, бул 2 тиш. Кулактары узун, келбеттүү, чындап эле 4 тарабы төп келишкен коз экен. Бир кочкорлорду да көрсөк болот да, Буйрса. Эми сарай сизде, чакан эле сарай экен, Ооба, чаканга ошо. Мына, бисмилла. Мына ушул. Бул жакта да сизде күчтүү кочкорлор бар турбайбы? Берки турган 2 тиш кочкор, бул жана Карзай деген афганец кочкор 2019 Бишкекте выставканы жеңген, бунун атасы бою боюнча 1.5 болгон, Шарпей 1.4 болгон. Шарпей 1.4. Аркынсы болсо, ошо Тимур байкенин атасынын кою тууган экен, Апек Аксакалдын. Атасы дядь Витя деген Красная Речкада. Экөө тең өтүп кеткен эски кислороддордо 80 жылдарда кармап баштаган. Ошолордун линиясынан 2 жаш 5 ай. Мына ушул 2 кочкор тең сатам деп турам, буйрса эси чыкса. Баасы келишсе. Беркиси 2 тиш 1 жаш 5 ай, аркынсы 2 жаш 5 ай. Өтө таза кочкор. Тазабы? Тектүүбү? Буларды сатышыңыз мүмкүн да ошондо. Сыртка чыгарсак болобу же койлорду көрсө качып кетеби? Сыртка чыгарсак ушул жерден көрүнбөй калат. Менимче алам деген адамга бул жерден көрүү менимче жетишсиз деп ойлойм. Балким койлорду камап чыгарып көрүшүбүз мүмкүн. Биз видеону пауза кылып туралы. Кочкорлор чыгып кетти. Могул жакта жаш козулар бар экен. Бирөө Lexus, бирөө ошо Тимур байкенинен Рамистин кою тууган, кичикейи.
бирөөсү Ландрастын баласы, 80 кызынын баласы. Бирөөсүн ата жагынан 80 Ландрас. Бирөөсү Тимур Байкенин линиясынан экен. Тазалар экен да, көрдүңүздөр, кулактары узун, жаш козулар экен. Сиз мындай только өзүңүз кочкор тандаганда кантип тандайсыз анан? Өзүбүздүн тажрыйбага эле таянабыз көбүн эсе. Кулак башын карап, экстремине өзүбүз университетте 6 ай окуганбыз ушуну. 6 ай овцеводстводан университетте окуганбыз. Мына кочкорлорго? Ортодо экөө. Ортодо экөө. Азыр буларды колдондуңуз да эми. Буларды эми кочкорлукка колдоносуз. Ооба, аркынсынан качкан кой. 2 кой качкан да чоңунан. Могу чоң. Берки болсо, бул жааматта бир байкеде кошулуп жүрдү жайындачы. Чоң койлор качты да. А сизде бул ошондо буну колдонсоңуз, тиги кичинекейди колдонсоңуз. Булар ошондо азыр койду күтүп атат экен да. Ким колдоном десе алып кетет. Кошсо болот, экөө тең даяр. Даяр. Спортивный орто эттер менен өтө арык эмес, өтө себиспес орто эттер менен. Орто эттер менен. Булардын баасы келишимдүү кандай? Сүйлөшүп ошол келише турган болсок, ушул экөөнү сатам да. Эми ала турган болсо линиясын өзүңүз түшүндүрүп бересиз да бул. Бирөө Карзайдын баласы, бирөө ошол Тимур Байкенин атасынын коюнан, Дядь Витянын кочкорунан, Токмокто Ибрагим деген дуңгандыкына туулган да. Демек ата тегин полно билесиз. Демек түшүнүктүү, көрдүңүздөрбү туугандар. Эми апарып камасак да болот. Бир рет Руслан Байкебиздин сарайын көрсөтүп бердик. Жакшы койлорду кармайт экен. Бирок бул бизде жер жоктугунан азыраак сандагы кармайбыз дейт. Эми жашыруунун кереги жок, Руслан Байке. Эми мындай прибыльдан да сүйлөйлү, ушунча элдер көрүп жаткандан кийин. Мисалы, быйылкы жылда алып көрөлү. 10 кой канча козу берди сизге? 10 койдон баары эле тууду, бирөө эгиз тууду, бирок бирөөсү өлүп калды да. Экөө эгиз болду. Бирөөгө белек кылып койгонбуз, бирөөсүн. Калган баары эле тууду. Быйылкылардан канча баш саттыңыз? Сыр болбосо. Ушу 5 сатылды да. 5 козу, анан ургаччылар жүрбөйбү, аларды алып калдым. Ошондо коз кезинде сатып жибердиңиз. 5 ай, 6 ай болгондо. Сыр болбосо эң жакшысыны канчага бердиңиз? Өзүбүздүкүнөн $900 кетти да. $900. Эң жакшысы. Буга чейин козу кочкор сатканда өзү мындай жакшы кочкор канчага чейин саткансыз негизи? Эң кымбаты ошо быйыл сатып көрдүк, $4200 саттык да. Ошо Балдайдын инисин эталон деген болчу. Ал былтыр козулар арасында выставканы уткан ал козу. Мына кочкордун иниси, Ушун Бабаныштын баласы. Бабаныштын баласы. Былтыр ошол козулардын арасында ошол уткан выставканы. Экстерьер менен. Аны канча жашында саттыңыз $4200? 1 жаштан ашып калган, 1 жаш 1 ай болгон. 1 жаш 1 ай болгон. Азыр спрос көп болса керек Арышанга, Буюрса, кочкор издегендер көп дегендей. Жай-жайдан. Мунун баары эле айтышты эле, будан 15 жыл мурда айтышчу эле, ошо баары кийин баары эт болуп калат депчи. Бирок баалар өсүп эле жатат да жылдан жылга. Азыр Өзбекстан, Кыргызстандын түштүк тараптары, Нарын облустары катуу кызыгып атат азыр. Мен мындай сиздердин сфераңыздарга кирип көрүп атам, кочкор издеген адам ушунчалык көп. Ушундай күчтүү кочкорлорду издегендер. Жакшы кочкор издегендер көп. Айрыкча эми баасыны көпчүлүк көтөрө албашы мүмкүн. Козу кезинде алып коеюн, ушундай 1 жашында алып коеюн деп, көтөрүлүп кетти. Издегендер да көп, байланышып көрүңүздөр. Булардын баалары деле жөндүү эле болсо керек деп ойлойм. Сүйлөшүп, келишим түрдө сүйлөшүп. Анда эмесе сиздер мына ушул чарба тууралуу көрө алдыңыздар, мына ушул жерде чакан эле чарба иштетет экен. Эми Руслан Байкебиздин эми доходу эки тараптуу, мына ошо бир тарап негизги бөлүгүн мына ушул Арашан койлор түзөт экен туугандар, көрдүңүздөр. Койлор тарапка дагы бир жолу өтүп коебуз. Могул жака кетип калды койлор? Койлор немеге кетти? Огороддун башына кетишти. Могул жакта турат эле го? Жүгөрүнүн маңдайында беде бар да. Ошо бедеде жүрүшөт. Эми кышында туут мезгилинде багасыз да, туура. Жайында кармап багасыз. Булар кышы жай эле берет. Мына огороддор бош болсо ошол жакта жүрө беришет. Анан бая жазында огороддор башталган кезде анда уже жайбай калабыз да. Огороддор айдалат. Ошол кезде токтотобуз. Эми көбөйтүү план барбы, кандай сиздики эми?
Илгертен бери кармасаңыз көбөйтүп кайра азайттым дедиңиз дегендей. 19-20 башка чейин товар барган. Анан өзүбүз бир 15 баш таза канду эле кармасак деп ойлойбуз да, анчалык деле көп кереги жок. Береке болсо эң башкысы, береке болсо болот. Канчалык сан көп болгон сайын ошончолук убарасы көп, ошончо тоют, ошончо иши көп. Ошого өзүбүзгө ченеп эле жетет да ошончо. Элиталарын кармай эле. Ооба, мыктыларынан бир 15 товар болсо болот. Болду. Эми жаратканың максатыңызга жеткирсин. Иншалла. Бизди көргөндөр дагы сизден бир пайдалуу кеңештерди алып, мотивация алып, мындай жакшы жолго бурулат деп ойлойбуз. Иншалла, буюрса. Сиздин дагы ойлоруңуз мыкты экен. Сиз аз эле санда кармайт экенсиз, бирок сапаттуу койлор экен. Ушуну көрө алдым. Ошого аракет жасап атабыз иншалла, буюрса. Анда эмесе туугандар, аманчылыкта көрүшкөнчө биз дагы да уланта беребиз кийинки сарайларга барып. Мына ушул Руслан агабыздын сарайын көрсөтүп бердик. Чакан ферма. Номери алдына чыгат, кийин.